Эгерде сиздерде алсыздык баштала турган болсо, жыныстык алсыздыгы башталса, ушул 3 нерсени эле кылыңыздар, сиздерге өтө сонун эффект берет. 1000 жолу эмес, 100 жолуга жеткендей эле көт талып калды го, братан. Ассалам алейкум достор. Акыркы видеодо ушул бир байке суроо калтырган экен. Суроосу: жыныс мүчө мурдагындай турбай баратса эмне кылыш керек дейт. Десе бул жерде Кешабек деген бир байке жооп бериптир. Көттү кысыш керек дейт. Дагы башкача түшүнүп албагыла. Мисалы үчүн, ошол задний проход менен тукумдун ортосунда таможня деп коет. Ошол жерде тамыр кысылып калат. Ошондуктан бир күндө 1000 жолу көттү кыскан сайын кыймыл болот дагы, ошол жерден тамыр иштеп баштайт десе байке жооп бериптир, башка бир Каганат Кейжи деген. 1000 жолу эмес, 100 жолуга жеткендей эле көт талып калды го, братан. Десе дагы бирөө жооп бериптир. Жаллабатка барып лечение алыш керек. Именно тампон 4-5 күндө темир болуп калат дейт. Негизи тампон деген жанагы аялдар колдонулган зат негизи эркектер кантип колдонот түшүнбөдүм. Дагы бирөө жооп бериптир. Көткө палец тыгыш керек дейт. Туугандар, ал жака тыгыштын кереги жок эч нерсенинчи. Бул нерсени кылбагыла. Спирттен спортко өтүш керек деп дагы бир катталуучу жооп бериптир. Бул туура. Спорт жыныстык мүчөнүн мыкты болушуна пайдасы өтө зор. Бул уже далилденген. Спирттен спортко өтүш керек. Дагы бирөө жазыптыр, не дейт? Нервный ситуация биринчиден, экинчиден тестостерон B6 кандай кандын коюу болушу дейт. Туура, стресс дагы жыныстык мүчөнүн алсыздыгына алып келет. Дагы бирөө жазыптыр, теке ичсе болобу дейт. Негизи эле достор, жыныстык мүчөңүз мурдагындай катыбай баратса, жыныстык мүчөңүз жумшарып баратса, жыныстык алсыздыкты сезе баштасаңыз эмне кылыш керек деген чоң бир суроо. Ошол суроого мен сиздерге жооп бергенге аракет кыламын. Андыктан лайктан басып, подпискадан таштап кетүүнү унутпаңыздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, өтө пайдалуу видео. Анда эмесе биз баштадык. Достор, жыныстык мүчөнүн алсыздыгына алып келе турган көптөгөн себептер бар. Бирок ошонун ичинен эң бизге маанилүү болгон бул 3 причина, 3 себеп. Биринчиси бул гормоналдык дисбаланс. Эгерде гормоналдык фон бузула турган болсо, эркектердин гормону тестостерон азая турган болсо, аялдардын гормону болгон эстрадиол деген гормон эркектин организмине көбөйүп кете турган болсо, жыныстык алсыздык күтүлүшү мүмкүн. Бул деген себептердин бирөөсү. Экинчи себеп бул кан тамырлардын проблемасы. Эгерде кан тамырлар шишкерип кете турган болсо, кан тамырлардын ичинде жанагындай бляшкалар басып кала турган болсо, май басып кала турган болсо дагы жыныстык алсыздык көрүнүшү мүмкүн. Үчүнчүсү бул невролого-психологический проблемалар. Биринчиси неврологический, бул ошол травма алгандан жыныстык мүчө турбай калышы мүмкүн. Ар кандай травмалар. Жана психический. Көбүнчө эле бул жанагы эркектердин стресстен пайда болгон жыныстык алсыздык. Көптөгөн ошол эректилдин дисфункциянын көп бөлүгү бул психический. Адам жанагы стресс болгондо, депрессияга түшкөндө, ар кандай көйгөйлөр, жашоодогу көйгөйлөр баардыгы биригип туруп, жыныстык мүчөнүн алсыздыгына алып келиши мүмкүн. Мунун баардыгы кайсынысы кимге, ар бир себеп өз-өзүнчө дарыланат. Мына ошондуктан специалистке, врачка, доктурга кайрылып чечүү өтө маанилүү нерсе. Ал эми факторлор бар. Жыныстык мүчөнүн алсыздыгына алып келе турган факторлор. Эң эле биринчи бул стресс. Андан кийин тамеки чегүү, спирттик ичимдердин ичүү, ашыкча салмак, кант диабети, кан тамыр системаларынын оорулары жана башка ушуга окшогон факторлор бар. Эгерде сиздерде ушулардын бирөөсү боло турган болсо, ташташ керек. Эгер таштабай турган болсоңуз, убакыт өткөн сайын жыныстык алсыздык сизге күчөйө берет. Барып эректильный дисфункция толугу менен, же болбосо эл арасында айтылган импотент болуп калышыңыз толугу менен мүмкүн. Жыныстык мүчөнүн алсыздыгын билиш үчүн биринчи биз жыныстык мүчө негизи кантип турат, кантип ал жерге чоңоет, кантип мындай стояк болот, ошону билишибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Элестетиңиздер, мындай сиздерге жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып берейин мен. Бир кран бар. Кранга уланган шланга бар. Жана шланганын экинчи бөлүгү бул чакага коюлган. Элестетиңиздер. Бул кранын ичинде кан айланып турат. Адамдын ичиндеги айланып турган кандар. Бул шланга болсо адамдын жыныстык мүчөгө алып келген жанагы кан тамырлары. Жанагы ылдыйда турган чака боло турган болсо, бул жыныстык мүчө деп элестетиңиздер.
кранды ача турган болсок суу келет дагы жанагы шланг аркылуу чакка толот. Кутта ошондой эле бизде дагы эгер нормада жанагы кран ачылат, кан организмдеги кан жанагы тамыр аркылуу келет дагы жыныстык мүчөгө келип куюлат. Жыныстык мүчө кан тамыр аркылуу келген кандын себебинен ал жоонорот, ал чоңойот, ал катыйт, ал турат, жыныстык катнашка даяр болот. Эгерде ушулардын бирөөсү бузулуп кала турган болсо эмне болот? Эң эле биринчи бул кран. Жыныстык катнаш башталганда организмде мээде шылчок кетет, сигнал кетет. Давай дейт, кранды ач дейт. Бул деген сөз жыныстык мүчөгө канды алып келип, канды жыныстык мүчөнү тургуз деген сөз. Эгер мына ошол шылчок, ошол сигнал болбосо, адамдын жыныстык мүчөсүнүн негизинен бул сигнал жок болуп турбай турган болсо, эч кандай дары жардам бербейт. Ал жерде лечениясы башка. Биз бул жерде алсырап башталып жаткандагы ситуацияны карап жатабыз. Кранды ачканда эле организмде ферменттер бар. Эң биринчи бул оксид азота деген фермент. Ал келет дагы жанагы кранды ачып кан келе баштайт. Жана бул шланга дедим го, бул адамдын кан тамыры. Анын ичинде бизде фермент бар. Циклический гуаниномонофосфат деген фермент. Ал фермент эмне кылат? Жанагы кан тамырды жоонортот. Жанагы шланганы жоонорткон. Шланга канчалык чоң болсо, ошончалык суу келип чакка батталат да, кутта ошондой эле кан тамыр жоон болсо, кан тамырдын ичи жанагындай май баспай турган болсо, ошончалык кан көп келет дагы жыныстык мүчө ошончалык батталат, катыйт, мощный болуп туруп берет. Эгерде жанагы циклический гуаниномонофосфат ал организмде бар, жана аны жок кыла турган, аны блокировать эте турган биздин организмибизде фосфодиэстераза 5 типа деген фермент бар. Мына ошол фермент келет дагы жанагы циклический гуаниномонофосфатты, жанагы канды чоңойтуп, кан тамырды чоңойтуп турган ферментти бууп коет, анын ичине жаап коет. Мына ошол жанагы бууп жаап кое турган ферментти кармап тура турган бизде дарылар бар. Ошону сыртка кармап турат. Ал жанагы циклический гуаниномонофосфатты канчалык ага жетпеген сайын ошончалык кан тамыр жоонорот дагы, жана чакка сууга толгондой эле жыныстык мүчө канга толуп, ал мощный болуп сизге туруп берет. Эми ушул табиятта ушул функцияны, ушул механизмин бузбай жакшырта турган өсүмдүктөр барбы деген суроо да. Дарыларды айткан, ал эми врачтын көзөмөлүндө негизичи. Ооба, негизи бар андай дарылар, бирок доказательный базасы слабый. Башкача айтканда, лабораторияда жанагындай иттерге, мышыктарга жасалып көрүнүп, бирок адамга толугу менен мындай изилдөө жүрүлгөн эмес. Ошентсе дагы эффект бар, ошентсе дагы бир натыйжа бере турган кээ бирки өсүмдүктөр бар. Эң эле биринчи бул эпимедиум. Эл арасында айтылган жанагы сиздер сураган теке бар го, мына ошонун составында эпимедиум бар. Эпимедиум негизинен жанагы базарларда сатып куюп сатып аткан текелер, алар болбойт туугандар. Алар болбойт. Ачыгын айтайын, анын ичине эмне кошулган, андан сырткары кандай заттарды кошуп толтуруп салган, аны бир Кудайдын өзү билет. Аны ичкенден кийин сиздерге пайдасы бербеш дагы мүмкүн, алчы. Зыян бериши мүмкүн. Эпимедиумду составында бар жанагындай жакшы полностью изилдөөнөн өткөн компаниялар чыгарат, кээ ошолорду алып ичсеңиздер болот. Эффект берет, бирок жанагы биз жазып берген дарылардан 1000 эсе, 100 эсе, 1000 эсе азыраак эффект берет. Мындайча айтканда, жанагы текеден 100 пачка ичсеңиз, анан бир дары иче турган болсоңуз, эффект экөөнүн салыштырганда ошончолук. Эми ойлоп көрүңүз, 100 банка текени ичүү оңойраакпы же бир дарыныбы? Ал дары дагы таза боло турган болсо, полностью ал изилдөөнөн өткөн да, миллиард деген акчаларды киргизген мына ошол дарыны ойлоп чыгарыш үчүн. Жанагы текенин ичиндеги 1-2 организмге таасир бере турган жанагы ингибитор фосфодиэстераза 5 типа дедик го. Мына ошону топтоп, ошолордун алып туруп бир кичинекей капсулага көп өлчөмдө топтоп берген бул ошол дары фармацевтика компаниялар. Андагы бул жерде реклама кылдат дебеңиздер, мен сиздерге айтып атам, ошол барбы жокпу ошону ачын. Эң эле биринчи ошол эпимедиум өсүмдүгү. Экинчиси форскалин деген дагы бул өсүмдүк. Анын дагы составында ошол жыныстык мүчөнү катыртуучу, жакшыртуучу бир эффект бере турган форскалин деген бактар бар, биологически активный добавкалары бар. Андагы ичсеңиздер болот, зыяны жок, бирок пайдасы өтө аз өлчөмдө. Үчүнчүсү болсо бул чёрный имбирь. Имбирь дагы, бирок ошонун арасындагы кара имбирь
ушул эффектке жыныстык мүчөнү жакшы тургузуп бере турган бир эффектке ээ. Жана витаминдердин арасында дагы бир канча витаминдер бар. Жыныстык мүчөнү жанагындай жакшырта турган бир эффект бере турган. Бул L-аргинин, цинк, магний жана башкалар. Булардын бардыгы дозасы менен карап иче турган болсоңуздар организмге пайдасын тийгизет, зыяны жок. Бирок ошентсе дагы врачтын көзөмөлүндө ичкен эң жакшысы ошол. Достор, жыныстык алсыздык болбош үчүн эң эле биринчи ошол жогоруда айтылган факторлордон алыс болсоңуздар эле эң мыкты болот. Эң биринчиси бул спорт, жакшы уйку жана туура тамактануу. Мына ушул 3 нерсени жакшылап караңыздар, ашыкча салмак болбош керек, кант диабети болбош керек, жүрөк кан тамыр оорулары болбош керек. Адам спорт менен машыкканда, туура тамактанганда жана жакшы уйку боло турган болсо, жанагы жыныстык алсыздыгы деген тема бардыгы өзү кетет. Бирок эми болот, көп учурдан бери жүрүп уже терминальный стадияга, акыркы стадияга жетип калганда ал жерде без лекарства, без жардам бере албайбыз да анычы. А эгерде сиздерде алсыздык баштала турган болсо, жыныстык алсыздыгы башталса, ушул 3 нерсени эле кылыңыздар, сиздерге өтө сонун эффект берет. Байланышта доктор Канатбеков болду. Суроолоруңуздар болсо жаза кетиңиздер. Кийинкилерде жооп бергенге аракет кылабыз. Сак саламат амандыкта калыңыздар.